Жалпыңыздарга салам, ардактуу көрүүчүлөр. Азыр мына көргөнүңүздөрдөй биз шаарыбыздагы Ош базарында турабыз. Базардагы азык-түлүктүн баасы кандай, деги эле азык-түлүктүн баасынын кымбатташына элибиздин көз карашы кандай экенин азыр сиздер менен биргеликте билмекчибиз. Кеттик. Саламатсыздарбы эже? Бир мүнөт убактыңыздарды алайын. Азыркы учурда азык-түлүктүн кымбатташуу боюнча көз карашыңыздар кандай? Кымбатпы же арзанбы баалар? Ой, кымбат да. Мисалы пенсионерлер үчүн аябай эле кымбат да бул окуп. Алганыбыз 5000 болсо май алабыз, 1 килодан эт алабыз, бир ай кошоно. Абдан кымбат болуп атат. Кымбат эле. Кымбат азыркы мындай айлыкка салыштырмалуу продукттун баасы кымбат эле болуп калат. Баалар кымбат, бүт баары эле кымбаттап атат. Мурунку менен салыштырып көрдүңүзбү? Мисалы бир ай мурун кандай эле, азыр кандай? Бир ай мурун деле көтөрүлгөн болсо, азыр андан да көтөрүлүп атыптыр да. Ошого Мен макул эмесмин, конечно, биздин элдерибиздин өзүндө азыр акча жок болуп атса, иш жок болуп атса, конечно, макул болбойт да. Мына азыр кимде жумуш бар? Эч кимде жумуш жок, тем более базардагыларда деле жумуш жок. Бос жумушта өзүң билесиң, только зарплатаны күтөбүз да. Азыр мына салаттар деле бүт баары кымбат. Саламатсыңарбы? Азыр баалар аябай көтөрүлүп кеткен. Ошо мына мени долларды өкмөт түшүрсө болмок, элге кыйын болуп атат азыр. Аябай эле элге кыйын болуп атат. Ошондуктан эл менен сүйлөшүп, элдин дагы эмесин билиш керек. Ошо баалар аябай көтөрүлүп атат. азыр ошо кымбаттап атат. Соода кандай жүрүп атат? Соода вообще жай. Өтө жай. Элде акча жок да. Жок болсо каяктан алат? Туурабы? Биз да кыйналып атабыз, акча бияктан соода жок. Местаны төлөй албай аябай кыйналып атабыз. Кымбат болуп атат, таможня жабык. Булар деген биз араң эле сатып алып атабыз, элдер дагы сатып ала албай атат. Арзан азыр эч нерсе жок болуп атат. Анан соода кандай болуп атат ошого жараша? Соода жай. Мына 50 сомдук нерсени 20 сом. Азыркы учурда баалар кандай болуп жатат базардагы? Арзанбы, кымбатпы? Кымбаттады го көп эле. Көз карашыңыз кандай? Ондай баягы төлө жакта кымбаттады окшойт бүт нерселер. Бензинби, товар баары эле. Кымбат баары эле кымбаттады. Сатуучусуз да ошо өзүңүзгө жетип жатабы? Артып атабы акчалар? Биз ого билинбейт, алып сатып кое беребиз. Анан алгандарга Соодачы кандай болуп атат? жайлап калды. Үнөмдөп калышты элдер кичине. Кымбат болуп атат баары. Соодачы сиздерде азыркы учурда кандай болуп атат? Жай, эл жок базарда. Эми күнүмдү кичкенибизге эле жетип атат. Атпай атат. Мен өзүм ушул жерде иштейм. Кичине кымбаттады. Мурункуга Соодачы соода кандай болуп атат? соодабыз орто. Жакшы деле эмес. Жетет өзүгө жакшы. Мурунку менен салыштырып көрдүңүзбү? Мурун кандай эле, азыр кандай? Мурун бир аз арзаныраак болчу. Азыр кымбат. Күндөн күнгө наурыз кайра кымбаттап атат. Билинбей эле кымбаттап атат. Сиздерге кыйын болуп аткан жокпу азык-түлүктө? Кыйын эле болуп атат. Кыйын, албетте кыйын болуп атат. Ала албай калган учурлар. Болуп атат андайлар да. Кымбат. Сиздерге кыйын болгон жокпу ала албай калган учурлар? Эми кыйын эле болуп атат. Кымбат эле го. Кыйналган жоксуздарбы элге? Мисалы ала албай калып же балдарга азык-түлүк алып бергенден? Эми кымбаттап атса неме эле кыйналышат да элдер. Карапайым элдер аябай эле кыйналат. Айлык акыңыздар менен бааларды салыштырып көрдүңүздөрбү? Жетеби? Эми жетпейт да азыр. Кымбат. Мурунку менен салыштырып Арзан деле бар, бирок мурункуга салыштырганда кымбат да. Кымбатчылык. Бүт азык-түлүк кымбатчылык. Соода деле пандемиядан кийин жакшы эмес. өзүңүздөргө жетип атабы тамак аш кенен эле? Эми Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Бирок күнүмдүк жашообуз менен да. Күнүмдүк жашообуз менен ушул жерде туруп, күнүмдүк жашообуз менен бала чакабызды багабыз. Аябай кенен болуп бир нерсеге аша турган азыр заман эмес. Өзүңөр эми пандемиядан чыкты эл журттун баары. Кара курсагын гана тойгузган убак азыр. Мен азык-түлүк деле албайм. Балдарым алат. Азык-түлүк. Эми жана доллар көтөрүлдү деп биз кичине кымбатыраак билебиз мурункуга караганда. Ошентип сатып атабыз анан. Биз доллар менен албаган менен тигилер доллар менен алат экен да. Бизге саткандар анан ошо эмени бешин сураса айтып берем, алар кичине кымбатыраак болуп көтөрүлдү. Анан продукты май аябай кымбат.
майды оғаттандырса. Башқа продуктылардың кейбіреулері қымбат. Үйде бала чақа алып баратса мен білбеймін да. Ошолар алып баратса қымбаттап дешет. Бердегілер айтып қалады. Қымбатшылық біз деле ушу күнүмдүк чай туз эле чыгарабыз. Ошо мынаны жолдо отурабыз, жолду бизди кууп атышат. Уличный торговляга вообще уруксат бербей атат. Мисалы бизге бюджеттен акча төлөнбөгөндөн кийин бала чакабызды багышыбыз керек да биз элечи. Биз өзүбүз үчүн жашап атабыз. Мамлекет бизди баккан жок. Аны ойлой эле тиги месталарды жоюп атат. Биз кайка барабыз? Ичине кирилет. Ичинде местаны мисалы мен төлөй албайм. 20 000 сом мен төлөй албайм айына арендага. Ошо күнүнө мен төлөшүм керек экен местаны. Аны төлөй албайм мен. Мен ушул жерден өзүмдүн бала чакамды багып атам. Өкмөттөн бир тыйын акча берилбейт. Мына пандемияда берген жок. Жардам болбойт. Болгон да эмес. Өкмөт бага албайт элин. Просто мына биздин аялдардын атынан айтат элем. Бизге покой берсин, кубасын, администратордон келип кууп атат бизге. Уличный торговляга уруксат жок деп. Мен ушуна гана суранам, бизге тийбесин. Биз өзүбүз балдарыбызды багып атабыз да. Зачем аны бизди куушат? Мисалы пандемияда деле бир сом акча берген жок, жардам берген жок. Көп балалуулар бар, инвалидтер бар. Тигине кемпир отурат, 70 жаштагы кемпир жыргагандан отурган жок тиги жерде. Кыйналгандан ошол дагы ошол кечке чейин 5 сом тапсам деп отурат. Силер келип көрбөйсүңөр мунун кандай кечке тоңуп бу жерде отурганын. Бир эле моментин азыр көрүп атасыңар туурабы? Буга окшогон кемпирлер толтура да. Мисалы биз жашыраак экенбиз, эми балабыз үчүн тиги неберелерибиз үчүн оокат кылып атабыз. Мен башка эчтеке айта албайм. Болгону биз уличный торговляны кубасын, биз соода кылышыбыз керек. Өзүбүз багып атабыз.